اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد. Момын мұсылмандардың ар намысы арам. Ошондуктан мұсылман киши өз бурадарын намысына тийүүсү, аны сөгүп артынан сүйлөөсү чоң күнөөлөрдөн болуп саналары барыбызга белгилүү. Аллах Таала Куранда мындай дейт: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. O iman keltirgендер, күмөнчүл болуудан сактангыла. Чынында күмөндөрдүн кээ-бири күнөө. Жана бири-бириңерди аңдыбагыла. Жана бири-бириңерди гыйбат кылбагыла. Силерден бириңер өзүнүн өлгөн бир тууганын этин жегенди жактырабы? Жактырбайсыңар го. Аллахтан корккула. Чынында Аллах тообаларды кабылдоочу боорукер. Ислам боюнча гыйбат кылуу өз бир тууганын этин жеген менен барабар. Мына ушул аяттын тафсирин кээ-бир алымдар мындай тафсирлейт. Кыямат күн болгон кезде гыйбат кылынган киши алып келинет. Аны гыйбат кылган адамга өлүк кейпинде сүрөтүндө сүрөттөлөт, көрсөтүлөт. Анан жанагы гыйбатчыга эми бул адамдын этин жейсиң дейилет. Ага бул нерсе жаман көрүнөт, жактырбайт. Жактырбаганы ал үчүн гыйбатчы үчүн азап болот. Аллах сактасын. Мына ошол үчүн бир мусулмандын намысына тийип, чектен чыгып, анын артынан сүйлөөбүз арам чоң күнөө экен. Имам Абу Дауд риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам асманга миражга көтөрүлгөндө чыкканда бир коомдун, бир элдин алдынан өттү. Алардын тырнактары жезден эле. Жез тырнактары менен жүздөрүн жана көкүрөктөрүн тырмашат эле, тытып аймалашат болчу. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "О Жебреил, булар кимдер?" деп сурады. Айтты: "Булар дүйнөдө адамдардын этин жеген адамдар. Адамдарды ар намысынан коркпой, аларды артынан ушактап гыйбат кылган адамдар" деп айтты. Жана ким бирөөнүн артынан гыйбат кылса, анын жакшылыктарынан кыямат күнү гыйбат кылынган адамга алып коюлат. Ким окуган намазын, туткан орозосун, жасаган жакшылыктарын, садакаларын жоготкус келет. Кээ-бир өткөн салихиндер гыйбатка кандай мамиле кылышкан? Караңыз. Алардын бирине сени бирөө гыйбат кылды деп айтып келинсе, мени чындап гыйбат кылдыбы деп сураса, ооба сени чындап гыйбат кылды деп жооп берилсе, ал тезинен белек жасап, ошол гыйбат кылган адамга барат экен. Гыйбат кылынган адам белек берсе, белек жиберсе, анан айтат экен, жана гыйбат кылган адамга: "Сен мага жакшылыктарыңды тартууладың, жакшылыктарыңды белекке бердиң, жакшылыктар дайыма калат. Мен сага дүйнөнүн өзүндө жоголуп кете турган белек бердим, дүйнөдө кала турган сыйлык бердим" деп мына ушундай гыйбатка карата иш тутушкан экен. Алардын гыйбатка кылган мамилесин караңыз. Өтө хикматтуу жана маанилүү. Wallahu a'lam.